Ассаламу алейкум достар, кутман күн. Бүгін 30 январ. Туғандар, егер гилас бак кылам деп аткан болсоңуздар пландап, анда мына ушул видеону көрмөйүнчө бак кылбаңыздар. Азыр бизге Туркиядан ушул жаңы свиттердин юбилейсинен көп келатат. Быйыл ушул свиттерден көбүрөөк тигебиз. Мына ушуну билбестен туруп бак кыла турган болсоңуздар, бизге окшоп кыйла убакытты утурасыздар. Бүгүн биз гиластардын кайсыга кайсын чаңдаштыруучу катары койсо болот, ошол боюнча сүйлөшөлү. Эң биринчи Royal Tiago гүлдөйт, эң биринчи ошол бушат. Royal Tiago кайсыны чаңдаштыруучу катары койсок болот. Royal Tiago өзүн өзү чаңдаштырат, эс алелдик гени боюнча S3, S4 алып жүрөт. Штрих коду бар. Мына ушул таблицада сары менен белгиленгендер өзүн өзү чаңдаштыруучу сорттор, кызыл менен белгиленгендер булар өзүн чаңдаштырбаган сорттор болуп эсептелет. Жашылдар булар кайсыга кайсыл сортту чаңдаштыруучу катары койсо болот. Чаңдаштыруучу катары бири-бирине бирдей убакта гүлдөсө гана бири-бирине чаңдашуучу болуп калат. Эгерде сиз эрте гүлдөгөн менен кеч гүлдөгөндү коюп койсоңуз чаңдаштыруучу катары, анда сиздин багыңызга чаң жетиштирип бере албайт. Бири эрте гүлдөйт, бири кеч гүлдөп калат. Экинчиде Sweet Dave деп турат. Sweet Dave деген гилас гени боюнча S1, S4 тушунда кызыл менен белгилеп койгон. Бул өзүн чаңдаштырбаган сортко кирет экен. Демек, буга чаңдаштыруучу коюш керек. Бул жерде бир эмес, Sweet Dave'ге 2 гиласты чаңдаштыруучу катары сунуштап жатат. Демек, 2 чаңдаштыруучу койсок жакшы болот. Кайсыны койсок болот? Sweet Ariana'ны койсок болот. Ошондой эле Sweet Lawrence'ти койсок болот экен. Андан кийин үчүнчү Sweet Ariana. Sweet Ariana S алелдик гени боюнча S3, S4 алып жүрөт. Демек, буга дагы чаңдаштыруучу катары кайсыларды койсок болот? Sweet Dave'ти кошумча чаңдаштыруучу катары коебуз. Ошондой эле Sweet Gabriel'ди чаңдаштыруучу катары койсок болот. Кийинки төртүнчү Sweet Gabriel. Быйыл ушул сорттор келатат. S1, S4. Бирок өзүн өзү чаңдаштырбоочу сортко кирет экен. Буга биз кайсы сортторду чаңдаштыруучу катары коебуз? Демек, Sweet Gabriel'ге кое турган сорттор булар Sweet Ariana жана Sweet Lawrence экен да. Sweet Lawrence'ге болсо Sweet Lawrence'ге Sweet Dave'ти койсок болот, Sweet Gabriel'ди койсок болот. Sweet Lawrence өзүн өзү чаңдаштырбаган сорттордун юбилейсине кирет. Кийинки келаткан сорттор Sweet Valina өзүн өзү чаңдаштырбайт. Буга Sweet Saretta мен Sweet Stefani'ни койсо болот. Sweet Valina кийингиси S алелдик гени боюнча S2, S6 окшойт. S6. Демек, булар дагы чаңдаштырбайт. Тушуна кызыл менен белги коюп койгон. Буларга Sweet Saretta менен Sweet Stefani'ни койсо болот чаңдаштыруучу катары. Sweet Saretta, Sweet Stefani, Sun Pop булардын бардыгы өзүн өзү чаңдаштырат экен. Бирок чаңдаштыруучу катары буларга Sweet Valina'ны чаңдаштыруучу катары койсо болот. Мына туугандар, бүгүн биз сиздер менен Sweet сорттору боюнча сүйлөштүк. Демек, эгер сиз Sweet сортторунан бак кылмакчы болсоңуз, сөзсүз түрдө 2 сортту чаңдаштыруучу катары коесуз. Эгер өтө эле ысык жерде жашай турган болсоңуз, анда бир катары Sweet сорт Valina болсо, экинчиси Sweet Saretta, үчүнчүсү Sweet Lawrence болушу керек. Булардын бышуу мөөнөтү бири-бирине жакын, балким 2 күн, балким 3 күн аралыкта бышат. Гүлдөө аралыктары дагы ошондой. Эгерде сиздер Sweet Valina сортун тигип туруп, буга кайсы сорттордон кеч Regina же Cordia'дан тигип чаңдаштыруучу кое турган болсоңуз, анда туура эмес болуп калат. Сиздер менен Багы Сөрөк Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, туугандар. Багыңыздарга Кудайым берекесин берсин.